Бүгүнкү күндөгү жарандарыбыздын динге болгон талаптарын күн сайын күчөп бараткандыгын эске алуу менен диний чөйрөдөгү саясатты дагы замандын талабына жараша жүргүзүү зарыл. Айрым талаш маселелер бар. Анын ичинде вот үймө кыдыруу маселеси аябай мындай кенен талкууга алынды. Бул жерде дагы жакшы бир мындай ачык түшүнүк берип кетейин мен сиздерге. Бул жерде адаштырбашыбыз керек. Урматтуу депутаттар, бул жерде даватка эч кандай чектөө, же болбосо даватка бир каршылык мыйзамда каралган эмес. Дават бул биз билген жанагы бир эле үймө кыдыруу маселеси эмес. Дават деген бул китеп жазуу болсун, квартиралардан сабак берсин, ютубтан сабак берсин, группалардан сабак берсин. Ошонун баарын биз чогултуп туруп айтып атабыз. Бир тартипте болсун деп атабыз. Ар бир жамааттын өзүнүн ыкмасы бар. Ар бир жамааттын өзүнүн бизге салттуу болгон ар бир ыкмалар бар. Но ошонун баарыны биз алымдар кеңеши, биздин диний эксперттер менен баарыбыз чогулуп туруп ушул жерден бир ыкмага, бир деңгээлге келтирели деген сунуш пикир болуп атат. А коомчулукта ар кандай сөздөр таратылып атат. Мамлекет даватка каршы экендиги, даватка эч кандай чектөө жок. И болушу да мүмкүн эмес. Бул жерде болгону ошол кээ бир ыкмалар. Ал ыкмаларды колдонуп туруп толтура проблемаларыбыз чыгып атат. Мен айтып кетейин, ушул катталбаган секталар бар. Ошол үймө кыдыруу ыкмасын колдонуп жүрүшөт. Экстремисттик уюмдар бар. Бизде соттук деңгээлде запрет болгон. Алар дагы ошол ыкмаларды колдонуп жүрүшөт. Анын айынан эмне болуп атат? Өзүңүздөрдүн тааныш туугандардын арасынан деле чыгат го деп ойлойм. Айылдарда атасы менен баласы сүйлөшпөй калган жерлер бар. Бир тууган менен бир тууган уже араздашып калган бар. Ушул именно диний көз караштан. Бирөөсү бир сектага кирип кеткен, бирөөсү болсо бир официалдуу динде жүрөт. Атасы баласын кечип салган эмелер бар. Бул Урматтуу достор, жайып салбаңыздар, бекитиңиздер, унчукпай келиңиздер, эч кимге айтпай келиңиздер. Себеби бул аппараттын жардамында беттеги кызыл тактарды, кара тактарды, купероздорду, кожадагы бар жок көйгөйлөрдү чечебиз достор. Биз буга чейин Москва шаарында иштеп келген болсок, мындан ары Ош шаарында өзүмдүн элиме, жериме кызмат кылайын деп келдим. Анан дагы бир нерсени айта кетейин. Бизге келген ар бир клиенттин бизге лечениясын баштап өзүнө өзү бизге ишенип тапшырып берген клиенттерди башынан аягына чейин өзү постоянно связда болобуз, постоянно телефондо, постоянно режимине, ичип аткан таблеткасыны, коюп атканын бар жогуну көзөмөлгө алабыз. Биз менен ушул номерлер менен байланышсаңыздар болот, запись болуп келсеңиздер болот, очередь болбойт. Сиздерди постоянно дайыма эң жакшы маанайда тосуп алганы даярбыз. Бир тирүү көзүндө эсте ушундай проблема болуп аткан болсо, бул өлгөндө көмүү маселеси да кыйын болуп атпайбы? Мисалы үчүн бир сектанын өкүлү өлгөн болсо, же православ чиркөөсү кабыл албайт аны, же мусулмандардын кладбищасы кабыл албайт да. Жыйынтыгында эмне болуп атат? Жыйынтыгында биз бир тартипке келтиришибиз керек да ушул чөйрөнү. Эртең күнү барыбыз Алла Тааланын астына барабыз. Ал жактан да эле суралчу маселелер. Кандай натыйжасы жок. Мына бүгүн ушул акыбал болду. Минус 15те светтери затылып, мына ушунча балдар менен аксакалдарыбыз менен уже көчөдө калдык. Уже кайрылык гана айлабыз болбоду. Жакшы, мына тажарный бар экен, убакытта келип өчүрүп калды, болбосо мына домду полный өтө калат элек. Сиздерден сураныч, тез арада ушуну чечип, мыйзамдуу биз эч кандай мыйзамсыз ишке барбадык. Бунун уруксат кагаздары бүт нерселери бар. Бардык нерселери документально бүткөн. Ушул жерден эле свет болгону 10 метр жерден свет алып кире албай атабыз. Эч кимиси бирөө же чара колдонгон адам жок. Келип көргөн адам жок. Канча каз менен кайрылык болду. Айда жок чыгып атабыз. Акыры ушуга келип такалдык. Кандай бүгүн кандай кылабыз, эмне кылабыз билбейм. Ушунча адам кайсы жерге барып жатат. Мен кантип буяктан чыгабыз билбейбиз, өзүбүз делечи негизичи. Мына 1,5 миллион, 1 миллион 600 деди, 2 трансформаторубузду могу коштандын баары өзүбүз акча чогултуп алдык элек. Ушу домдор кызыл китеп чыгарып алгандан байланыштуу биз трансформаторубузду киргизе албай атабыз ичине. Барбаган эшигибиз, какпаган тешигибиз калбай калды да. Мына бүт балдар менен үчүп тоңуп турабыз. Түнкү саат 12 болду. Мына разрешение бербей койгондордун мына свети жылуусу бар, свети бар, мына жыргап жатат. А мына балдар менен сыртта турабыз.
Ушу бизге көңүл буруп коюшуңарды суранабыз. Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сенин эм-банкың эмне деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 7084 эм-банк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эм-банкты тандап туруп ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эм-банкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетинде пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өз донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып зерикпестен барып терминалга өзүнүн эм-банк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Гейминди өзгөртүү боюнча комиссия түзүлдү. Ага 8 депутат кирди. Эми өкмөт түзгөн ведомстволор аралык комиссия гимндин 3 вариантын даярдап, жогорку кеңешке сунуштайт. Буга чейин Исхак Масалиев адилеттик болушу үчүн гимнди өзгөртүү боюнча комиссияга депутаттар кошулбай эле койсо деген сунуш берген эле. Даниэль Тоялиев менен Нурсултан Касымалы уулу Абхаз армян номерлүү унааларды сатып алып айдап жүргөндөрдүн бири. Айтымдарында чет өлкөлүк унааларга тыюу салынганы. Учурда биринин унаасы айып короосунда болсо, бириники үйүндө токтоп турат. Учурдалар тиешелүү жактарга унааларын мыйзамдаштыруу боюнча кайрылууда. Ушул жылдын май айында алгам. Анын баасы $14,000 бааланган. Ошол баасынын акчасын берип алгам. Август айында бизде Кыргызстанда бардык жерлеринде таможенный органдарынын аркылуу жүргөн рейд учурунда кармалып, мен машинамдагы штрафстоянкага кирген. Азыр мына 4 ай болуп атат. 10 августта кирген, 10 декабрь, 12 декабрь, 4 ай болду. Штрафстоянкада жатат меники деле. Белгилей кетсек, буга чейин армян Абхаз номерлүү унааларга карата жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан рейд жүрүп, жыйынтыгында анын бир нечеси айып короосуна токтотулган. Учурда бул унааларды айдап жүргөндөрдү көчөдөн кездештирүүгө дээрлик мүмкүн эмес. Документиңиз Арменияга запрос кеткен деди. Ал жактан запрос келиптир. Арменияда учету жок экен. Бул машиналар Армения, Абхазия деп жүргөн машиналардын көбүнчөсү, биздин Кыргызстанда жүргөн 95% булар башка үчүнчү өлкөлөрдөн келген машиналар. Кыргызстанга келип, Армения, Абхазия номерлер тагылып, отдельный номерлер тагылып, бuyakta айдалып жүрөт. Аларды алып келген адамдар эч кандай тоскоолдуксуз биздин авторынактарда, интернет булактарында, бүт жактарда сатыла турган жактарда сатып атышат. Эми негизи мындай чындап келгенде башында билгем мындай болот экенчи. Эми точно мындай прям машинаны камап салат деп эмес. Себеби деген ошол малды алып жүргөндө мен да бир аз сураштырганда эле ошондон милиция кызматкерлери, ГАИ кызматкерлеринен да сураштырганда бул машинаны алып бер, эчтеке болбойт деп айтышканда башында элдин баары айдап жүрөт дегендей. Ошол себептен эле алып турубуз негизи. А негизи чындап келгенде бул болбойт экен да, мыйзам бузуу кылып турубуз биз ушул жерден машина алып. Буга чейин Армения менен Абхазиянын номерлери тагылган унаалар өлкөгө тетик катары келип, ошондой эле каттоосу дагы эч бир өлкөдө жок экендиги айтылып келген. Учурда анын ээлери баардыгын мыйзамдаштырып берүүнү өтүнүп, тиешелүү жактарга кайрылууда. Анан 5 кол тең эмес дегендей кээ бир адамдар көрө албайт. Кээ бир адамдар туура эле кабыл алып атат. Эми ушинтип алып алышыптыр деп. А жанагы машина бөлүнүп кирген, мындай кирген деген нерсенин баары негизи калп нерсе да.
Биз азыр деген если көрөбүз десе деле көрсөтүп бере алабыз. Машинанын кээ бир келген машиналардын бир даже мындай гайкасы, бир болту чечилген эмес да. Заводской машиналар да бар да арасында. Ошондой машиналардын эле документтери жок. Буну кандайдыр бир топтор киргизгенби деп ойлойм да. Өлкөдө Абхаз жана армян номерлүү унаалардын болжолдуу түрдө 15 миңдей бар экендиги айтылып келет. Эми бул унааларга карата учурда жолдо жүрүүгө тыюу салынып, ошол эле убакта аларды мыйзамдаштыруу боюнча дагы сунуштар айтылууда. Ага ылайык эми иштер 3 этап менен жүрүп, баардык техникалык талаптарга жооп берген, абалы түзүк. Ошондой эле документтери жайында болгон унааларды атайын түзүлгөн комиссия карап чыгат. Дастан Жолдошев, Нуриза Осмонова, 7 канал.